Бизде жарандык пенсионерлердагы, аскер адамдардагы көптөгөн суроолорду берип атат. Эмне үчүн бул пенсиясы аз, мунун пенсиясы көбүрөөк болуп атат деп. Когда повышается гражданским госслужащим, автоматически военнослужащим повышается даже. Законно жазылган, но с 92 года ни раз не увеличилось. Потом пенсия аз. Мен чыкканда канчага чыктым дейсиздерби? 2960 сомго чыккам. Социалдык фонд жакында эле өзүнүн отчетун бергенде бүт мамлекеттик каражаттар, маалымат каражаттары абдан мактоо менен укмуштуу да иштеп атат дегендей элдин арасында ушундай бир билдирүү жиберип, ошондой бир ишеним калгандай болуп атат да. Саламатсыздарбы? Коомдо актуалдуулугун жоготпогон тема бул социалдык фонд сунуштаган реформалар. Нормалдуу пенсиялык система кандай? Пенсияга бөлүнгөн каражат кайдан топтолот? Коомдогу туулган нааразычылыкты болтурбоо мүмкүнчүлүгүн кандай колдонсо болот деген суроолорго жооп катары бүгүнкү подкастты көрөрмандарыбызга сунуштайбыз. ЛТР каналынын эфирине 10 күн мурун чыккан атайын репортаж программасында көтөрүлгөн пенсия темасы 200 миңден ашык көрөрмандардын кызыгуусун жаратканы бул маселенин коомдук пикир алмашууга муктаж экенин далили. Ошондуктан пенсия маселесин коомдук талкууга алып чыктык. Конокторубуз Кыргызстан пенсионерлер коомдук бирикмесинин төрагасы Эсенгул Исаков, Рыскелди Мусаев мамлекеттик ишмер, жогорку аскердик наамы генерал жана коомдук активисттер. Алгачкы суроо: нааразычылыктын жаралышы. Бүгүнкү күндө мына 30 жылдын ичинде биринчи президент бул бүгүнкү президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров конституцияга өзгөрүү киргизди да. Жанагы пенсия менен пособия камсыздоо төлөмүнүн төмөнкү өлчөмүнөн ылдый болбош керек деп. Ошон үчүн ошол өлчөм бүгүнкү күндө биздин жашоо турмушубузда жакшыртып атабы же жакшыртпай атпайбыз деген суроо болуп атпайбы? Анан бул жерде мен айтар элем, ошонун бүт баардыгын мына мамлекет башчыбыз баарын жасап берип атат. А бирок ошол кол алдында иштеп аткан ошол эле соцфонддогулар адистер да алар эмне үчүн ошо ойлонушпайт? Кандай кылышыбыз керек деп. Анан эми баягы передача болбодубу? Ошол передача болгондон кийин көптөгөн пенсионерлердагы бизде жарандык пенсионерлердагы, аскер адамдардагы көптөгөн суроолорду берип атат. Эмне үчүн бул пенсиясы аз, мунун пенсиясы көбүрөөк болуп атат деп. Каяктан чогулат деп. Мисалы үчүн ошол эле Акылбек Жапаров айтканда, элибизге карлык үчүн өзүнө гана кам көрүш керек деп айтып атпайбы? Адам өзүнө өзү кам көрүш керек деп айтып атат да. Пенсионерлер айтып атпайбы азыр ошол передачаны көргөндөн кийинчи? Тигиники көп экен, өмүрү иштебей жүргөн пенсионер бүгүн пенсияны менден көп алып атат депчи. Азыр мына мисалы үчүн алып көрөлү. Мамлекет башчыбыз эми аскер адам болобу, же болбосо жарандык адам болобу, шаар ичинде иштеп аткандан кийин баары эле квартира менен камсыз болгон эмес да. Квартира менен камсыз болгондон кийин квартира ижарага алып атышат. Ошол квартирага ижара алгандан кийин, мисалы үчүн мамлекетте бизге азыр жөлөк пул төлөп берип атпайбы? А бүгүнкү күндө 15 миң болду. Ошол 15 миңди алыш үчүн финансовый орган болобу каяктан алар сурашат, патент алып келгиле деп. Налогко төлөгүлө, соцфондко төлөгүлө деп. Жанагы квартира берип аткан кожоюндар алар өзлөрүнүн ошол ижарага берип аткан үйүнө акча алат 40-45 миң. А бирок соцфондкалар бир тиын акча төлөбөйт, налогко дагы төлөбөйт. Ошол квартирага ижарага алып аткан биздин жарандар төлөшөт. Биринчи ирет ошол аскер адамдар төлөп атышат. Айластан төлөйт экен да. Себеп дегенде жана 15 миңдик акчаны алыш керек алар. Ал үчүн справка алып келиш керек. Бул жердеги акыйкаттык барбы жокпу? Закон о статусе военнослужащих 92 года. В статье 10 написано: когда повышается гражданским госслужащим, автоматически военнослужащим повышается даже. Законно жазылган, но с 92 года ни раз не увеличилось. Потом
закон о статусе, то есть закон о пенсионном обеспечении 93 год. Если бы каждый год бы индексировали бы, мы бы, военные пенсионеры, жили бы вот так без проблем. Атамада вот так. Рахмат біздің президентке. Менің урын пенсия 14 еді, азыр 16. Мен аялим, инвалид второй группы, получает 18. Но я уже начинаю ее догонять. Почему так происходит? Потому что в соответствии с законом об обороне вооруженных сил на министра обороны возложена социально-правовая защита военнослужащих, лиц уволенных с военнослужащих, членов их семей. Он не исполняет свои полномочия. Для этого, значит, есть закон о ветеранах войны, вооруженных сил, тружеников тыла. То есть государство нам, кто служил, законды час берди, платит, то есть еще ежегодно выплачивает с бюджета деньги Республиканскому совету ветеранов. Вот это закон. Да. Мен айтып берем. Потому что азыр көп военныйдар, пенсионерлер карап атат. Потому что идет столкновение между гражданскими и военными. 2012-жылы, 15-жылдары, кийинки 6-чакырылыш, мен 15-жылдары эмеде иштеп калгам, тиги 5-чакырылышта. Ошондон кийин мыйзамда бүт партия айтып баштады. Аскер кызматын 92-жылдан бери сиз айткандай бир да кошулбаптыр. Бул акыйкатсыздык. Азыр кеченки 6.000 алган, 5.000 алгандар 12.000, 15.000 алып, алар 12 ойдан чыкса, ошо ойдан калып калды деп. За годы независимости Кыргызстана общественные организации не поднимали. Только вот я, там другие личности не поднимали, а общественные организации не поднимали. Хотя в законе, в уставах прописано, должны защищать, там, участвовать. Много пенсионеров, которые вышли в Бишкеке, 20-30 лет работают, военные пенсионеры, они же соцфонд отчисляют. Да. А на сегодняшний день они проездом не пользуются. Говорят, вы не платили, они сейчас платят. Это социальная несправедливость. Тем үчүн ушул маселенин бүт бартан көмүскөдө чечилип калып атат депчи. Ошол соцфонддун адистери чыгып, ушунун бүт бартын эл менен сүйлөшүп, элге айтып турса түшүнүктүү болот да. Ошон үчүн кеңешип, кесип туруп момда кылса, биз алдыга жылабыз. Бөлөк биз эч кандай мамлекет башчы бизге баарын тең жасап берип атат. Ошону контролдо турган, ошону алып бара турган соцфонд болгондон кийин ошолор иштеш керек да биз менен. Европаны албай эле коелу, жаныбызда турган Казакстанды алалы. Казакстанда пенсионерлерге жылдын башталганында, январь айында автоматически базовая частьтин 10% түшөт. Жыл сайын. Анан инфляция болот го, теңгенин курсу түшкөндө. Жылдын ортосунда болобу, башында болобу дагы бир неме болот. Мен ошо 10 жылдын ичинде, ошо жылдын ичинде компенсация дагы да базовая частьтан 10% неметкен 3 жолу көрдүм. Болсунбек Мамытович өзү Казакстандын пенсионери болуп, кийин анан миграциялык мыйзамды бузуп баяктан чыгып калган да. Мына эми ачыгын айта берейин. Сиз баштап койгондой. Мен 13-жылы бул жерде Кыргызстанда 6-жылы чыктым пенсияга. Анан пенсия аз. Мен чыкканда канчага чыктым дейсиздерби? 2960 сомго чыккан. Бияктан Кыргызстан. Ооба, Кыргызстан. Анан ошону менен 6-жылдан 10-жылга чейин 2960 сом менен жашадым. Анан 10-жылы сентябрда 2 эсе көбөйттү, 6000 болду. Анан 11-жылы дагы көбөйттү, 12540 сом болгон. Сөрөнө азыр жетпейт экен. Баягы бир ай 2 ай көзүңө жакшы чоң эле көрүнөт, анан эле кайта эле баягы. Анан Казакстанга вид на жительство 13-жылы марттан башталды. Мен Кыргызстандын сом менен которгондо 30.000 сом. Ошондо 4 айдыкын алдым, 120.000 сом алдым. Ачыгын айтканда эми ал эмоциямды айтпай эле койгон, кандай болгонун. 24-жылы февралда чыгарып койгонго чейин, жанагы айтып аткан жылдын башында, анан инфляция болуп атканда кошулганы менен 310.000 теңге болуп калган. Мына 60.000. 60.000. Жылына мага 2000 сом 1-январда кошулуп турчу. 2000 сом. Мынакей, эмне үчүн биз ошондой пенсиялык камсыздоого жетпей калдык? Кыргыз Республикасынын 17-96-жылы кабыл алган мамлекеттик камсыздоо жөнүндө мыйзамы бар. Көп жолу каралды, бирок 23-жылы акыркы жолу 26 апрелде каралды. Толуктоолор кирди мунун баарында. Эми
Мына биздин менин шериктештерим бар тең эксперт баш болуп анар айтып кеткен нерсенин бүт баары эмнеден чыгып атат? Мунун баары тең көмүскө болгондон чыгып атат деп айта алам. Себеби биз былтыр барып Бактияр Алиев менен сүйлөшүп отурганда, бир столдо, эки тарап отурганда, ал киши айткан, бизде көзөмөлдөө кеңеши жоюлган деген. Мен мыйзамды алып карасам мына жазылып турат. Мына орысча окуп коеюн баарыбызга. Основным исполнительным органом системы государственного социального страхования является социальный фонд Кыргызской республики, работающий на принципах самоуправления, социальным страхованием, осуществляющий управление финансовым, государственным, социальным страхованием и так далее, функция аккумулирования, там, кошумча деп жазылат. Эми андан ары алалы. Органом самоуправления кто является? Государственным социальным страхованием является наблюдательный совет деп жазылып турбайбы? Мына көбүскөнүн баары так уч жерде жатат. Эмне себептен проблеманын баары эл билбейт. Эмне себептен биз ошол пенсионерлердин маселесин, ал инвалид болобу, аскер кызматы болобу, жөнөкөй кызматта жүргөн пенсионер болобу, баарын тең бирдей карайбыз деп биз уставты 2 декабрда 23-жылы кабыл алганбыз. Ошол уставда жазылып турат. Бардыгына тең карайбыз деп. Себеби бир эле сөз, пенсионер деген сөз, ал эч кимди бөлбөйт. Баары бирдей. Аскер кызматында болобу, прокурор болосуңбу, жөнөкөй пенсионер болобу. Ошондуктан бул наблюдательный советти айтып атат. Мына наблюдательный совет по управлению государственным социальным страхованием, формируемый по принципу равноправного участия каждой стороны, представляющей свои интересы в системе сострахования. Алар кимдер? Бул государство, наниматели, профсоюзы и, подчеркиваю, общественные объединения и организации, представляющие интересы граждан в части пенсионного обеспечения здравоохранения. Биз болгондо ким болуп атат? Бирок ошол маселе бар. А маселени биз көтөрүп чыгып атабыз. Социалдык фонддун бюджетке көз каранды болуусу коомдун өкүлдөрүнүн тынчсыздандыруусун жаратканы ачыкталды. Эмне реформа болду социалдык фонддо? Муну кошо кетели. Социалдык фонд жакында эле өзүнүн отчетун бергенде бүт мамлекеттик каражаттар, маалымат каражаттары абдан мактоо менен укмуштуу да иштеп атат дегендей элдин арасында ушундай бир билдирүү жиберип, ошондой бир ишеним калгандай болуп атат да. Бирок мындай аныктап келгенде көмүскөдө жаткан абдан көп сырлар ачылып атпайбы? Эмне үчүн көп нерсенин өзүнүн ишинде болуп аткан мүчүлүштөрдү социалдык фонд жашырып келет. Өзүнүн ишин көргөзө албай келет. Туура абдан суроо бердиңиз, эстеттиңиз. Дагы бир нерселер социалдык фонддун кемчиликтерин эле айтпасак, алар баягы биз менен иштешпей атпайбы? Биз кемчилигин айтып турсак, алар иштешсе эле баары ордуна келет эле да. Биз эч кандай социалдык фондду жоёлу же жоготолу деген жокпуз. Мына урматтуу президентти айтып атабыз. Абдан Нуркожоевич келип көзөмөлдөрүнө алып атат да, бирок ал кишиге сиз айткандай жетпей атат да. Жетсин деп атабыз. Эми бул жерде мындай болуп атат да. Былтыркы жылы өзүнүн берген Азаттыкка интервьюсунда Бактияр Алиев айтып атат. Биз 23-жылы индексацияны кылганга жылда кылып турганга милдеттүүбүз деп атат. Туура. Бирок ошол 23-жылы сиз айткандай 10%-тен кичине ашыгыраак инфляцияны мен 2 эсе көбөйттүк деди. 28ге чейин жеткирдик деди да. 2 эсе көбөйттүк муну деп атат. Туура, 1 жыл жеткирди. Бирок кийинки жылдары кайра инфляция мисалы 7% болобу, 8%, 9% болобу, ал бат өсүп атат да. 6900 сомго жеткирди. Рахмат, биздин да ошого салымыбыз Кыргызстан пенсионер союзу бар деп ойлойбуз. Ушуну баарын айтып жүрдүк. Бирок ошол 6900га жетер менен азыр бүгүнкү күндө минималдуу корзина 8,5-9 миңге жетип калбады. Көрдүңөрбү? Куп жете албай атабыз. Ошону куп жетиш үчүн реформа керек. Эми булар кандай реформа кылыш керек? Акчанын көлөмүн алыш керек. Биз түшүнөбүз. Рабочий места жок болуп атат, тиг болуп атат. Бирок 23-жылдан бери 24 жыл быйылкы 6 айда мамлекеттин башчысынын мээнетине караганда завод фабрикалар ачылды да. Ошонун баары иштеп атат. Предприятиялар көбөйдү деп атат. Кана ошолордун баары көмүскөдөн чыгара турган ким? Салык инспекциясы менен социалдык фонд чыгарып туруп, ошол төлөмдүн баарын топтош керек. Булар алардын милдети. Эми окусак өзүнүн айтканында Бактияр Алиевдин мына интервьюсунда айтып атат. Биз дейт, бул акчаны аккумулировать эткенде кандай кылып атабыз? Коммерческийлерге, мисалы, улуттук банк бизге коюп берет дейт, жанагы пайызын. Ал 13-төн 18-ге чейин дейт. Өзүбүз бере турган банктарга бере турган болсок, өзүбүздүкүн аккумулировать этсек, ал дагы ошончо пайызга кетип атат дейт да, 13-18.
Эми 13-18 дегенде мен таң калам да. Эмне себептен так айтпайм. 13-18 деген ортосунда 5% кетип атат, айырмачы. Азыр 1%ты миллиардтаган биздин сомдорго пенсионерлердин акчасына 1%да эсептеп көрүңүз канча акча кетип атат. Ошон үчүн ойлойм да. Мына проблемалардын баары туулуп, анан кийин бизге мисалы биздин сунушубуз мына Бактияр Жеңишбаев биз айтып кетели. Тиги сунушубузду биз айтып өзүчө сүйлөшкөндө мындай бир аргументти айтып атабыз. Өнүккөн мамлекетке баратабыз. Эгерде өнүккөн мамлекеттин жолуна түшө турган болсок, анда сиздер бүгүнкү күндө жазында бир кошкула, күзүндө бир кошкула. Инфляциядан кем калбай тең жок дегенде бут менен кетебиз. Теңеш керек да. Бул биринчиси. Экинчиси, эмне себептен биз мисалы 13-14 пенсия бере албайбыз? 2022 жылы социалдык фонд жаңы реформада иштеп жүргөн пенсионерлерге пенсия төлөөнүн базалык бөлүктөгү 3170 сомду айлык алып жаткан маалда токтотуп туруу жөнүндөгү сунушу кескин түрдө сындалган. Расмий кызматтардын социалдык тармактарга чыккан билдирүүсүндө пенсиялык фондко акча төкпөгөн жарандар карыя курагында жөлөк пул менен гана жашай турганы айтылган. Адам өз карлыгына өзү гана кам көрүүсү милдеттүү. Пенсиялык фондко көп акча төккөн адамдар татыктуу пенсия алышынын далили өткөн жылдагы пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнүн 38%га көбөйтүлгөндүгү. Бирок бул кадам жарандардын социалдык фондко төлөмдүн көп чегерүүсүнө жол ачкан жок. Социалдык фонд тарабынан бул багытта иш солгун жүрүшүнүн далили деген пикир дагы бир ирет тастыкталды. Коомчулукта чыккан маселелер талкууланышы шарт деген чечим дагы бир ирет айтылды. Реформаны колдоо керек, ага коомчулук даяр. Бирок тиешелүү кызматтардын башчылары коомдук сын пикирди жеке өч алуу катары кабыл албашы керектиги айтылды. Социалдык фонддун жетекчилигинин коомго ачык чыгуусу дагы бир ирет коомдун өкүлдөрү тарабынан кайталанды.